Манууга үйрөтүү боюнча оюм толук айтылбай калып кетиптир. Ошону дагы толуктап коеюн. Мисалы, бала кандайдыр бир нерсени аткарбай койду, кандайдыр бир нерсени жасабай койду, анда ошол учурда биз эмне кылабыз? Балким ачуубуз келип атаптыр, кандай болгон күнү да баладан эмне үчүн сен ушул нерсени туура кылдым деп ойлойсуң? Ушул нерсени жасаганың канчалык бир деңгээлде сен үчүн маанилүү болду, же болбосо ушул ишти аткарышыңа эмне себеп болду деген сыяктуу балдардан ушудан мурда баланын сезимдерин сурап алат экенбиз дагы. Андан кийин баланын оюн толук угуп бүткөндөн кийин акырында гана баладан балам, сенин жашооңо мен жоопкермин. Мен сени жакшы көрөмүн, мен сенин ата энеңмин. Ошол себептүү сени ушул жакка барганга уруксат бербеймин. Же ушул нерсени алышыңды каалабаймын. Же болбосо ушул нерсе ишти ушундай туура эмес аткарганың мага жаккан жок. Сага мен жашоону үйрөтүшүм керек, же болбосо мындай кыла турган болгон болсоң, бул туура эмес болуп калат, өзүңө эле зыян болуп калат деп гана анан акырында айтсак болот экен да. Мисалы, дагы бала бизди угуп турушун, бизге сыйлап турушун каалай турган болсок, менин балам укпай атат, тилимди албай атат деп кейигенден алгандан мурда биз өзүбүз ошону алгач үлгү болуп көрсөтүшүбүз керек экен. Баштап өзүбүз баланы уга билебиз, андан кийин гана баладан талап кыла алат экенбиз да. Мисалы үчүн бир күнү балабыз маанайыбыз жакшы мезгилде баладан угабыз, ага көңүл бурабыз, ага жакшы мамиле кылабыз дагы. Настроениябыз жок мезгилибизде, мисалы үчүн маанайыбыз жок кезде баланы кагып силке турган болгон болсок, уруш бере турган болсок, маанайыбыз жок мезгилде бала өзүнүн оюн айтып жатса, оюн сындап, урушуп жокко чыгара турган болгон болсок, балдар дагы ушул адатты өзүнө калыптап алат экен. Мисалы үчүн жашоодо көрүп жүрөсүздөр, кээ бир адамдар маанайы жакшы мезгилде сиз менен өтө жакшы мамиле кылып, сырлашып, баарлашып жакшы мамиле кылат дагы, маанайы жок кезде өзүнчө эле салам берсеңиз дагы саламыңызга алек албай, же болбосо алса дагы ороңдоп, качангы бир нерселерди айтып, мисалы үчүн кандайдыр бир жагымсыз нерселерди сүйлөп, өзүнчө эле маанайы жок мезгилде уруша кеткен адамдарды көрүп жүрөбүз. Ушул нерсе үйдөн калыптанган болот экен да. Башкача айтканда, тагыраак айтканда, бала менен биз маанайыбыз жакшы мезгилде жакшы баарлашып, жакшы сүйлөшүп, маанайыбыз жокто баланын оюн укпай, жокко чыгарып, же болбосо баланын мурдагы кемчилдиктерин эстеп, таап, урушуп, сындай турган болгон болсок, балдар дагы жашоодо ошондой мүнөздү өзүнө алып калышат экен. Мына ушундай, бул жагын эми өзүнчө сактап коеюн. Бул экинчи бөлүмдүн уланысы болчу.